План, атқару, көзөмөл, анализ. Салам достор. Бүгін мен сіздерге PDCA деген бизнестегі жеміштүү бір ереже бойынша айтып берем. Демек, P – план, D – действие, C – контрол, A – анализ. Кыргызчага которгондо P – план түзүү, A – аны аткаруу, K – көзөмөл кылуу, жана A – анализ жүргүзүү. Урматтуу достор, бул абдан сонун эреже. Муну эсиңизге тутуңуз. Керек болсо кагазга жазып, маңдайыңызга асып коюңуз. Демек, бизнести өнүктүрүп, туруктуу киреше табыш үчүн сизге жакшы чөткий план түзүү керек. Эгерде бизнесиңиз болсо, жакшы аны кайрадан пландаңыз. Же бизнес баштай элек болсоңуз, эмне бизнес кылам, эмне кылам деп чөткий план түзүңүз. Коркпоңуз, ойлонуп, кандай болот экен деп отурбастан, убакытты уттурбастан план түзүп киришиңиз. А. Аткаруу. Планды жаздыңыз, эми аны аткарууга киришиңиз. Планды ишке ашыруу үчүн аракетке өт. Керек болсо тынбастан иштеп, өз көзүңүз менен тажрыйба топтоңуз. Планды жогорку деңгээлде аткарууга умтул. К. Көзөмөл кылуу. Буга чейин сиз план түздүңүз. А. Аны аткарып жатасыз. Кийинкиси К. Көзөмөл кылуу. Орусча айтканда контролдоо. Көзөмөл кылуу деген практикада абдан жакшы натыйжа берет. Демек, сиз контролдоңуз. Канчалык жакшы план түздүңүз? Сиз канчалык деңгээлде планыңызга жараша аракет кылып жатасыз? Баарысын көзөмөл кылыңыз. Эң жакшы, сиз сонун план түзүпсүз, планыңызды жогорку деңгээлге аткарып жатыпсыз, эми муну ар дайым көзөмөл кылып туруу зарыл. Айырмасы жок. Сиз аткарып жаткан иштер өзүңүз жалгыз аткарып жатасызбы, же командаңыз менен аткарып жатасызбы? Жогорку деңгээлде көзөмөл кылууга аракет кылыңыз. Жана эң акыркысы А. Анализ. Буга чейин биз план түздүк, аны аткарып жаттык, аткарган иштерди көзөмөлдөп жаттык. Кийинки кадам болсо анализ жүргүзүү. Ар бир иште анализ жүргүзүү эң негизги эрежелердин бири. Анализ кылыңыз. Сиз канчалык деңгээлде план түзгөнсүз? Канчалык деңгээлде аракет кылгансыз? Сиз канчалык деңгээлде планыңызды, аткарган ишиңизди канчалык деңгээлде контролдоп тургансыз? Баарысын анализ кылыңыз. Ошентип анализ кылып жыйынтык чыгарасыз. План түздүмбү? Ооба, түздүм. Аны аткардымбы? Ооба, аткардым. Контролдоп жаттымбы? Ооба, контролдодум. Демек, кемчиликтерди анализ аркылуу издеп табасыз. Өзүңүзгө тажрыйба жыйнайсыз, мындайча айтканда. Анализ кылуу абдан сонун натыйжа берет. Муну бизнес практика дейт, же болбосо опыт деп коет. Эгерде сиз ишкер болом десеңиз, ушул PDCA деген эрежени ар дайым карап туруңуз. Же болбосо кагазга жазып алыңыз. Урматтуу достор, ар бир ишти кагазга жазуу эң жакшы натыйжа берет. Сиз бир ишти аткарып жаткан болсоңуз, өзүңүздүн блокнотуңузга алып туруп ушул эрежени жазып алыңыз. План түздүм, аны аткарып жатам, көзөмөлдөдүм. Кийин бир жыл өтөбү же бир айда болобу же жумасына бир жолу сиз анализ кылып турасыз. Бул жерде бул ишти мындай кылдым, ал жерде бул ишти мындай кылдым, планымды өзгөртөм, же болбосо кемчиликтерге кошумча кылам. Ушундай бир жакшы сонун эреже. Ушул 4 эреженин ичинде сиз ар дайым жумушуңузду аткара берсеңиз, сиздин бизнесиңиз дагы да жакшы жогорку деңгээлге чыгат. Эгерде бул видео сизге кандайдыр бир деңгээлде пайдасы тийсе, же болбосо жаккан болсо, лайк басып коюңуз. Каналга каттала элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып коюңуз. Бул пайдалуу маалымат менен досторуңузга WhatsApp аркылуу таратып коюңузду сунуштайбыз. Урматтуу достор, Көптү бил каналында көптөн бери видео чыкпай турду. Себептерге байланыштуу видео чыгарганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошондуктан мен подписчиктеримден, сиздерден жана көрүүчүлөрүмдөн кечирим сурайм. Кудай буйрса, жакын арада жаңы форматта ишкерлик тууралуу, жаңы мыкты мотивациялык видеолорду, ошондой эле жашообузга пайда келтирүүчү жакшы видеолорду чыгарганга аракет жасайм. Сиздер менен Дастан Абдурахманов болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.